Анда эмесе кут мантаң бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү башталсын, ден соолуктарыңыздар чың болсун. Мен сиздерге азыр Одингиге криптовалютага кантип чыгарышты үйрөтүп коем. Мына кирдик Одингиге. Киргенде телефонуңарды блоктон чыгарасыңар. Азыр баштайын. Вот мына жерде платежи деген турат. Баарыңарга эле белгилүү. Ушуга киребиз. Андан соң так, бул болду, Платежиге киргенден кийин криптовалюта дегенди окусаңыздар, криптовалюта деп турат бул жерде мына. Вот. Ушинтип криптовалютага киребиз. Анан сиздер эгерде покупка кылам десеңиздер, биринчи Одингинин ичин толтуруп аласыңар. Ал эми сизге эгерде акча керек болсо, могу жерге кирип, көк чийип койдум го, ушунун ичине кирип, криптовалютанын адресин аласыз. То есть Binance'дан TRC20 адрести алгандай эле бул жерден дагы адрес алабыз. Кирдим, бул жакта дагы купить криптовалюту, продать криптовалюту деп турат. Окусаңыздар түшүнөсүздөр. Чийбей эле коеюн. Анан мен продать деп айтам да. То есть мага керек. Мен купить этип албайм. Мен деги наоборот сатып алам бияка деп атам да, сырттан. Вот. Көрсүзбү? Мына жерде нажмите, чтобы открыть адрес деп жатат. Сиздерге көрүнүктүү эле болуп атабы? Мына. Бул жерде окусаңыздар, чтобы Binance'дан или Bitoktон деги эле любой эмеде TRC20 адрес алыш үчүн ушундай бир нерсе ачылат экен. Бул жерде да ушундай ачылат. Вот ачтым. Эми болсо ачканда ушундай, продажа USDT. Обращаем ваше внимание деп атат. Осо Байсанар деген фирма экен. Вот буларга галочка коебуз. Курс болсо USDT кейджи на момент зачисления может отличаться от курса на момент отправки средства деп атат. Ушу жерден окусаңыздар болот. Адрес алмашабы деген суроо дагы болушу мүмкүн. Ошо адрести дагы азыр карап коем. Алмашабы, алмашпайбы. Мен кечеге $15 которгом го, ошондон карап туруп сиздерге айтып коем. Көрдүңөрбү? Бул жактан мен адрести копировать этип алам дагы. Расчет, курс атат. Минималка 200 000 сомго чейин бияка которсо болот экен. Анан курс болсо 86.93 болуп атыптыр. Көрдүңөр, То есть минимальный вывод или ввод $15 экен. Комиссия болсо $1 алат экен. $1 комиссия. Вот бардыгы прозрачно. Демек мен копировать еттим адрести. Вот. Например, бул жерге жазайын. 15 или 1500, вот 1700 болот экен. Демек, мен болсо канча которо алат экенмин? 1500 болуш үчүн мен деген сом менен 1303 сом дейт. Азыр мен бул жака 1500 которушум керек. Эми money storage'ке кирем. Менде 11 эле USDT бар экен. Вот карап тургула азыр. ТВ мынакей, даже чип көрсөтүп коеюн сиздерге. Могу жерде мен которгон адрес. Азыр ушуну көрүп алабыз дагы. Алмашат экенби, алмашпайт экенби карайбыз. Так. Анын үчүн обменге кирип алайын. USDT могу жер 11 болсо
төрт беш алты жети $3 комиссия кетеби? 7 деп жазайынчы. Могу жерде менде польский акча бар. Ал болсо чыкпай калат экен польский акчабыз. Азыр польскийдин акчасы 8 чыгат экен. Мына. Вот. Подтвердить, обменди билесиздер барыңыздар эле. UZT деген зонага кирем. Билесиздер да буну. Перевод, вывод, ввод дегендерди. Вот. Демек, могу жерге жазайын 15. Давайте жазып коем. 15, 16, 17, 18, 19. 16 деп жазып койбоймбу? 3.24 алат экен. Жетет окшойт комиссия. Внешний реквизит болот, постоянно биз сыртка чыгарып атканда так, внешний реквизитке которобуз. ТРС 20. Мына жерге адрести копировать этебиз да, выставить этебиз. Акчабыз жетпесе включить комиссия кылабыз. Анан өйдө жака сумманы жазып коебуз дагы, перевод деген кнопканы басып коебуз. Болду. Эч кандай эч нерсе жок. Эми карап туруңуздар. 16 жаздым. ТРС турат, өзү адрести выставить этим. Текшерип алсак болот, Бияк ТТ болуп калыптыр, ТТ. Анан 9D экен. Демек, алмашат экен, көрдүңүздөрбү? Мен өчүрөм, барам, бул жакка барып, кайрадан копировать этип келем. Азыр копировать еттим, дагы попробую. Чыктым адрестен, кайра кирдим, кайра галочка койдум. Кайра, вот, алмашат экен адрес. Постоянно адрес алмашат экен. ТЖД болуп калды. Жана башка болуп аткан. Ладно, вот кирдим. Койдум, сумманы жаздым. Менде комиссия жетет экен. Демек, переводду бастым. Вот, кетти. На, бул жерим жок калды, 0 болуп. ТЖ Д деп турат. Вот, мурункусу ТВЭ. Барыңыздарга эле ачык айкан болуп турат. Адрес категорически алмашат экен. Көрдүңүздөр, Вот. Ушул нерсени дагы, мисалы, Binance'да вообще адрес алмашпайт. Ал эми бул жакта адрес алмашат экен. Категорически алмашат экен. Ошону сиздер дагы байкаңыздар, барыңыздарга бул тиешелүү. Акча келгенин карап коюшубуз керек. О деңгийге так түшүп калат өзү автоматически. Күтүп туралы, кичине болсо дагы. Мбанкта дагы бар криптовалюта, бирок Мбанктан каягынан покупка кылат, каягынан продажа кылат экенин жакшы көрө албадым. Бул жакта болсо ушундай криптовалюта, вот. Продать криптовалюту. Теперь всегда под рукой, да, вот этот.